Андан кейін анан жооп берели. Азыр микрофон сол тарапта. Саламатсыңар, бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Менин аты жөнүм Шамшиев Түймухаммед. Эделвейс айылынын тургуну болом, өзү Алайдын тургуну болом. Алайлыктар бетке айтканды жакшы көрөт. Жанар мырза, бир мүнөткө карап койсоңуздар. Алайлыктар бетке айтканды жакшы көрөт, ачыгын айтканда. Мен бүгүн жеке маселе менен дагы, коомдук маселе менен дагы айтам. Айыбыңыздарды дагы айтам. Бирок туура түшүнүү менен кабыл алыңыздар. Жанар мырза, сиз мурунку мэрдин мэриянын кызматкерлерин кандай чуркаттуу иштеткен видео роликтерден көрүп жүрөсүздөр. Азыр сиз келгенден бери бизге расслабухка кармап калышты. Туруусу. Элдин ушунча көйгөйү айтылып атканы ошол жетекчилердин чуркабай кызмат кылбай атканын белгиси ал. Биз көзүбүз менен көрүп турабыз. Кайсы жерде эмне болуп атат, кайсы жерде эмне болбой атат. Эми жеке маселеге өтсөм, мен Жанар мырза, сиз келгенден бери, мына мэр болуп келгенден бери 4-чү мэрсиз. Мен 4 мэр келген сайын мен бир маселе менен келем. Акбар эле билет, мен жеке жер маселеси боюнча келем. 25 жыл болду, 5 сотук жерими өзүмө оформить эте албай жүрсөм, мына 5 жыл мурун мэриянын балансын алып койгон ушу жерде. Азыр чоң балам студент болуп калды, дагы деле үйүм жок, ошол жерде карап отурам. Качан барсаң onu айтат, качан барсаң муну айтат. Мына ИЖСтин демесе дагы айтып койсун, УМСтин жетекчилери ушул вопросторду чечип берип коюңуздар. Анан дагы бир коомдук маселеми айтып коеюн, ошол айылда жашаган жеринде. Бул жер өтө бардак болуп кетти да. Сиз өзүңүз Жанар мырза колуңузга алып, саясий эркиндүүлүгүңүздү колдонуп, жетекчилерди өзүңүз кое тургандай кылып председательдерди коюп бербесеңиз, элдер 3-кө, 4-кө бөлүнүп кетти. Мэриядан өзүңүз шайлай турган кылып берсеңиз болбой калды. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге отчет берейин деп чыктык. Сиздерден чогулган акча 200 000 сом болду. Азыркы учурда бизге дагы да акча каражаты керектөлүүдө. Уулум Мухаммаддын чет өлкөдө 4-чү жолку операция жасатууга акча каражаты жетишсиз. $5,000 каражаты керектөлүүдө. Ушу кайдыгер карабастан уулум Мухаммаддын операциясына жардам берип кетиңиздерди суранарым. Бизден кайтпаса Алладан кайтсын. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым, ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам азыркы учурда 4,5 жашта, баса албайт. Тепке да өзү басып баруусун каалайм мен. Акча жагынан жардам бере албасаңыздар дагы видеого лайк басып, таратып, жайылтып коюңуздар. Кайрымдуулук кылам деген инсандарга М-банк өзүмө тиешелүү кымбат К деп чыгат. Бул жерде мошенство жок. 3197 Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, Тинькофф жок. 3097 Нурбек Т деп чыгат. Өзүмдүн энем Россия өлкөсүндө жумуш кылып жүрөт. Сиздерден суранарым, ушул бул жагына дагы колдоо көрсөтүп, жардам кылып кетиңиздерди өтүнөм. Аллах баарыңыздардан ыраазы болсун. Анан айтып кое турган нерсе, ошол биздин айылдагы каса $1000 боюнча. Долбоорлор келип, 70 канча $1000 акча каражаты келип түшкөн, бирок кандайдыр себептер менен Алайкы органикске өтүп кеткен. Элге бир тиын пайдасы жок. Ушунун залакасы дагы Ош шаарынын мэриясынын кызматкерлеринин айынан. Буну ар бир кызматкер билет. Мен жана 5 сотук жериңиз жөнүндө айтып койсоңуз, эмне үчүн андай болду? Бул президенттин жарлыгы боюнча мунапыска чыккан. Жарлык боюнча биз документтештирүүбүздү аракет кылып жүргөнүбүздө, ошол менин жериме 3 адам документ жасап келди. Фальшивый документ. Анан мен буларды аркасынан изилдеп чыкканымда, мына Ош шаарынын мэриясынын көпчүлүгү мени тааныйт. Мен ролик дагы тарттым, Туран мына Алымбек такка аймактык башкармалыгына келип видео ролик дагы тарттым. Бул республика боюнча ролик чыккан. Ошодон кийин мен үстүмөн куугунтук кылышып, 4 председатель мени сотко беришип, Верховный сотко чейин барып жеңип келген буларды. Менин ошону ачыкка чыгарып койгонумдун себебинен менин жерими бул жактан мурунку. Айтып коюңуз, азыр Жакшылык мырза, сиз жооп берип койсузбу? Архитектура, УМС сизге жооп берип койсун азыр. Жакшылык мырза, эгерде бул академик мыйзамдуу болсо жардам беришибиз керек.
саламатсыздарбы? Бул акебиздин арызы боюнча аябай жакшы маалыматым бар. Мунапстын объектisi катары карап, мага мыйзамдаштык бергиле деген арыз менен кайрылган. Чындыгында көп жылдан бери ээлик кылып пайдаланып келген жер экен, бирок тилекке каршы муниципалдык баланста тургандыгына байланыштуу Мунапстын объектисине биз киргизе албай арызын отказ кылганбыз. Бүгүнкү абал ушундай. Ушул боюнча тактап туруп архитектура менен барыңарды сүйлөшүп, бул акебиздин жазган арыздарын алып туруп мага кирсеңер, анан ошол жерден бир жардамдын жолун карайлы сизге. Анан сиз айткандай биздин службалар, вице-мэрлер кээде түнкү саат 3-кө чейин иштеп атышат. Просто жана YouTube'га чыкпай атабыз да биз. Рахмат чоң. Азыр сол оң тарапка берели, оң тарапка.